Көңүл буруңуз. Россияга барган ар бир эмгек мигранты каттоого турууга милдеттүү. РФ мыйзамдарын сактап, таза документ жасатып, өзүңүзгө сак болуңуз. Саламаттыгыңыз үчүн да медкарта талап кылынат. Иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыз. Ининен СНИЛС, медкарта, перевод паспорт, кара тизмеден текшерүү, ОМС, медкнижка, трудовой договор деги эле бардык документ маселесинде сиздерге жардам берүүгө даярбыз. Урматтуу мекендештер, өзүңүздүн коопсуздугуңуз үчүн ишенимдүү адистерге кайрылыңыз. Байланыш номерибиз +7909 993 46 44. Нурсултан менен байланышың. Владимир Путин мектеп окуучуларына анын эмнесинен үлгү албашы керектигин айтты. Орусиянын президенти Владимир Путин Тыва республикасына болгон иш сапарында мектеп окуучуларынын ачык сабагына катышып, андан кийин алардын суроолоруна жооп берди. Бул тууралуу Кремль кабарлады. Президенттин айтымында ал абдан аз уктайт. Ал окуучулардан анын бул жагынан үлгү албашын суранды. Бул жагынан менден үлгү албагыла. Мен бүгүн 4 эле саат уктадым. Бул аздык кылат. Мен адатта 6 саат уктайм. Сиздер нормалдуу укташыңыздар керек. Жок дегенде 8 саат. Менин бош убактым аз. Бирок жумуш күнүмдү туура уюштура албагандыктан 4 саат уктадым. Ар бир адам жасаган ишине өзүнө сын көз менен карап, жыйынтык чыгарышы керек деген Путин. Булак супер кейжи. Иран Ибрахим Раисинин тег учагы эмне үчүн кырсыкка кабылганын расмий жарыялады. Ирандын мурдагы президенти Ибрахим Раиси отурган тег учак кою тумандан улам асканы сүзүп кыйраганы белгилүү болду. Бул тууралуу Ирандын башкы штабы билдиргенин Ирандын Мехр агенттиги жазды. Ирандын башкы штабы тег учактын жолдон чыгып кеткен версиясын жана сырттан кол салууну жокко чыгарган. Эксперттер тег учакты сатып алгандан баштап кырсыкка чейин аткарылган миссияларга, техникалык тейлөөгө жана оңдоого байланыштуу документтерди карап чыгышкан. Ошондой эле электрондук жабдууларды сынашкан. Муну менен катар тышкы чабуулду жокко чыгарышкан. Алар учуу учурунда авариялык кырдаал тууралуу сигналдардын жоктугун аныкташкан. Мындан улам эксперттер учакта техникалык мүчүлүштүктөр жок деген тыянакка келишкен. Тег учактын кыйрашынын негизги себеби жаз мезгилиндеги аймактын климаттык жана атмосфералык шарттарынын татаалдыгы болгон. Капысынан түшкөн коюу туман көрүү мүмкүнчүлүгүн азайтып, тег учак тоо менен кагылышкан деп айтылат маалыматта. Эске салсак, 19 майда түштөн кийин Иран президенти Ибрахим Раисинин тег учагы кулап түшкөнү кабарланган. Аны издөөгө Туркиядан 70 ашык куткаруучу топ жана техникалар жөнөтүлгөн. 20 майда эртең менен туркиялык пилотсуз учак Байрактар Акынчы Азербайжан менен чек арадан 30 чакырым алыстыкта Ирандын Тавил айылына жакын жерден тег учактын күйгөн сыныктарын тапкан. Раиси менен бирге учакта Ирандын тышкы иштер министри Хосейн Амир Абдуллахиян, Тебриз жума намазынын имамы Мухаммад Али Аль-Хашем чыгыш, Азербайжан провинциясынын башчысы Малек Рахмати, тег учактын экипажы жана бир коопсуздук кызматкери болгон. Делегация Азербайжандан кайтып келе жаткан. Бардык жүргүнчүлөр каза болгон. Булак супер кейжи. Казакстанда мечиттердин биринде жаран бычак менен адамдарды коркутту. Астанадагы мечиттердин биринде колунда бычагы бар адам мечитке келгендерди коркуткан. Бул тууралуу казак басылмалары жазышууда. Маалыматта ал мечиттеги мүлктөргө зыян келтирүүгө жетишкенин, бактыга жараша эч ким жабыркабаганы тууралуу айтылат. Ага ылайык кармалган адам психоневрологиялык диспансерде каттоодо турганы белгилүү болду. Булак супер кейжи. Өзбекстанда эгемендик күнүнө карата 500дөн ашык кишиге ырайым кылынды. Өзбекстанда абакта отурган жүздөгөн кишиге өлкөнүн 1-сентябрда белгиленүүчү эгемендик күнүнө карата ырайым берилгенин Азаттыктын өзбек кызматы жазды. Президент Шавкат Мирзиёевдин жарлыгына ылайык 522 соттолгон кишиге ырайым кылынды. Мамлекеттик жалпыга маалымдоо каражаттары 159 киши абактан толук, 303 киши шарттуу түрдө бошотулганын, 60 кишинин жаза мөөнөтү кыскартылганын кабарлашты. Ырайым кылынгандардын 19 чет элдик жаран, 56 аял, 25 60 жаштан жогорку курактагы эркек жана 233 жаш курактагылар, бири 18 жашка чыга элек жаран. Ырайым алгандардын 27си камакта тыюу салынган, топторго тиешеси бар деген негизде отургандар болчу. Быйыл апрель айында Ороз айт майрамына карата Өзбекстанда абакта отурган 426 кишиге мунапыс жарыяланган. Булак Азаттык.
Тель-Авивде 1,5 миллиондон ашык адам нааразычылык акциясына чыгышты. 100 миңдеген израилдиктер Газа тилкесиндеги барымтадагыларды бошотуу боюнча келишимди тез арада түзүү талабы менен Тель-Авивдин көчөлөрүнө нааразычылык акциясына чыгышты. Бул тууралуу РИА Новости агенттиги жазды. Митингчилер от жагып, полиция аларга каршы турууга аракет кылып, атайын техниканы колдонуп, тартип бузгандарды кармаган. Акцияга болжол менен 550 миңдей адам чыккан. Ал эми Иерусалимде миңдеген адамдар Израиль парламентинин алдына чогулуп, ал жерде коопсуздук кабинетинин чукул жыйын өткөн. Демонстранттардын көбү чогулушту үзгүлтүккө учуратууга аракет кылып, ызы чуу салып, ышкырып кыйкырышкан. Нааразычылык акциясына чыккандар дүйшөмбү күнү кайтып келип, өкмөттүн ишин үзгүлтүккө учуратууну улантышаарын билдиришкен. Израилдин каржы министри Базалель Смотрих өлкөнүн башкы прокурорунан дүйшөмбүгө пландалган жалпы улуттук иш таштоону болтурбоо үчүн шашылыш буйрук берүүнү суранган. Башкы прокурорго жолдогон катында министр иш таштоо согуш учурунда экономикага зыян келтирип, кооптуу прецедент түзөөрүн жүйө келтирген. Булак Супер KG.